29 ноябрь жекшемби күнү Москва шаарында Кара суу биримдиги коомунун кезектеги чогулушу болуп өттү. Чогулуштун башында Кыргыз Республикасынын кими жаңыргандан соң пандемия учурунда кайтыш болгон мекендештерге Куран окулуп ак бата берилди. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Şu Kur'an'dan bolgon savaplardan bardığın ulu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın arbağına, ulu sahabalarının arbağına, avliyazizlerin arbağına, çoğata çoğunlulerimizin arbağına, oşonda ile bu yılki yılı ayılına cünötülügön bardıq bakımlarının arbağına, oşonda ile bizden bata tilegen Müslüman moğunlarının arbağına. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Şu makımlarda rahmetli kılıp kavul alıp, jatkan kabırların nurgati olup, jatkan jeri jannati olup, ahirettin gününde suroo jooptoru jеңил olup, alardın bilip bilbey kılgan, açık jaşırın kılgan күнөөлөрүн keçirgin. Alardı kabır azaplarından, tuzotun otundan saktagın. Артында kalgan üy bölösüne, uruk tuğanına, eli jurtuna, ыймандарына ыйман, rızklarına rızkı, bakıtlarına bakıt bergin. Жүргөн жолдары шыдық, жолдаштары қызыр болсын. Уыл қыздары улуларды урматтаған, күчүлөрдү сыйлаган улуу инсандардан болсын. Ошондой эле бүгүнкү ушу Курандардын сабаптарына бардыгына бата кылып колун жайып отурган улуу инсандарды, алардын тууган уругун, эли журтун бардыгына жаратканыбыз ушул дүйнөдөгү бардык болгон жакшылыктарды чексиз кылып берсин. Elimiz, cerimiz daima örkünde ölsün. Amin. Чогулушка Кыргызстандын эң чоң району болгон Кара суунун Москвадагы Кара суу биримдиги коомунун мүчөлөрү, айылдын активист башчылары катышты. Чогулуштун жүрүшүндө Кара суу биримдигинин уставы боюнча иш-аракеттери, ошондой эле Москвада жашап эмгектенип жүрүшкөн кара суулуктарга активдүү жардам көрсөттү. Кыйынчылыктарына жардам берүү менен спорттук, маданий иш-чараларды ынтымакта биримдик менен өткөрүп, Кыргызстандын келечегине активдүү салым кошуу иштери каралды. Көптөн бери көрүшпөй жүрүп, бүгүн насып кошкон экен, бүгүн ушу күн тартибине коюлган суроолордун бардыгын жакшы жагына чечип, кара суунун өнүгүүсүнө өбөлгө болгон жакшы суроолор чечилип пайда болушун каалайм. Кара суу биримдиги коомунун төрагасы Шамшидинов Жаныш Иманаповичке сөз берсек. 2020 жылы 45 айыл болгон болсо, мына бүгүнкү күнгө 77 айыл кошулду. Ошонун катары 77 айыл, андан кийин Кара суу шаарындагы биздин Кара суу биримдигине кошулду. Бул биздин быйылкы чоң жетишкендик деп эсептеймин. 2020 жыл биз Кара суу биримдиги эмес, бүт дүйнө жүзүндө өтө оор жыл болду. Пандемия, COVID-19 деген оору бүт жалпы дүйнө жүзүндөгү бардыгын кыйнады десек болот. Ошол пандемия учурунда биздин Кара суу биримдигинин жалпы эли, журту кандай кыйынчылык болбосун бардыгына чоң жардам кылды. Жайында bir отчет бергенибизде айткандай 9.400.000 Кара суу биримдиги жардам кылды. Андан кийин 3 айдын ичинде 1.477.000 акча жардам кылдык. Бул биздин Кара суу биримдигинин ушул айылдардын ынтымагы, же болбосо ушул коом үчүн
el üçün de büyük jangan jigit kızlarımыздın yetişkenligini de bilemin. Şoň üçin şol jerde oturgan bardyňyzlarga çoň razyçylyk bildiremin. Oşonun katarında da her bir ayın şu jerde katışıp oturgan her bir ayın aktivisti bolsam ayın başçısı men sizlerden suran kelepdim. Her bir ayından birden jakşı şol men özüm spesegimde 20 adam bar eken hazır. Şoldan suran koyatlar her bir ayından birden nemen berseler yıldın jyýyntygynda Karasu birimdiginin atından gramata kişiler sыйлыктар bersek degen neme bolganda oşoga şol 2020-yıl jyýyntykda her bir ayın her bir şol jakşı katışkan aktivist baldaryňyzdan familiýatyn berseňizler. Ekinci sunuş, anaki muna 1000 so'mdan degenimiz, bu öte az summa. Az summa şunu yok degende biri 2000'ge çeyin kötörüp berseňiz. Oşonda misal Gruz Divesti dep jönötüp atabızga, oşonda muna Gruz Divesti'ge dagı biraz göwür akça çoňluk karatdylar. Bunun da bir sebebi var. Misal kiçinege ayıldardan bir özel ötüp kalganda biz baya çoğuluktan akçany görüp atabızda keberki ayıldarga çoğulup ketdi, 70 000, 80 000'ge çeyin çoğulmadan. Keberki ayıldarga 40 000, 30 000 akça çoğulup kaldı. Oşonda misal 10 000 ile bölünüp kalatpay Karasu rayonundan işo özlerinin ayılımındagı fondu jok diye bir bolsa da bir çaçırağında bir neyse olup kalmadık da. Потому что şu qo'minin iştegen, buna men bay aytып ketdim. Tümenden, Krasnoyarskiyden, Южный Кореядан şu Karasu qo'muna kotorup atkan jigitler var. Oşol aytkan вопрос, именно ошо именной балдар бар. Ошон үчүн айттым, Москва, Московская область деген ограниченияны снимать этип болодагы, если ошол жактан жигиттер которулуп туруп, ошо айыл башчы, айыл өкмөт ошону тактаса, ошол адамга жардам бериш керек деген ойду айттым эле да. Барды любой эле Груз Divesti болсо, кайсы айыл болсо 10 000ден ашык которот да. Анан кеберки айылдар бар, 1000 сом кеберки айылдар бар, 500 сом которот да. Ошону мен сунушум. Her bir ayılga как взнос катары 2000 эле чыгарып коюп турам дейиш керек да. Баары эле Москванын борборду эле карап туруп көрбөстөн өзүндөгү ички карасулуктардын бекемдигин бекемдейт. Муну Twitter'deki мисалдар далилдеп турат да. Karasu qoğumu. Her bir ayıldın içki ustavına giyiligişpeyt. Her bir ayıl ol özü çeçet. Biz komanda bere albayız da başka da kalbayız. Satarak aytkan nersege men koşula albayım hazır. Ben bu işine özüm demem. Sen ayıl 2000 beresin hazır onu alıp birle misal geltirdi. Korgan ayıl 2000 bere albaydı. Oşon için her bir ayıldın özünün nemesi var. Keberki ayıldan aytar. Çıkarıp koyuyoruz 1000 som deyt. Yol olsa 2000 som fontuzdan da bölüp koyuyoruz da karta koyuyoruz da sen fontu var. Biz içki her bir ayıldın qoğumdun özünün fontuna biz giyilik içpeyiz. Karasu qoğumu. Oşon için Взнос катары кылабыз дегенге мен каршымын. Айта кетсек, Москва шаарында Кыргызстандын жүздөгөн коомдук уюмдар менен фонддору иш алып барат жана мигранттардын арасындагы беремдикти чыңдоодо алардын салымы өтө чоң. Чогулуштун толук видеосун YouTube'дан Кыргыз той каналынан көрсөңүздөр болот. Адилет Аманголов, Ак Кеме студиясы, Москва шаары.